Мынакей көп жылдан бери көп атактуулар менен маек курдуңуз. Ошолордон бир кызыктуу бир окуяларды айтып берсеңиз. Эгерде баштасам мына быйыл чыңгыз айтып атыптын 90 жылдыгы өттү, башталып атат. Жаңыдан мына жыл башынан бери берип атат радиодон кечтерге чыгып атса керек. Мен эми чыкемди Чыңгыз Төлөкуловичти далай көрдүм, маңдайында отурдум. Ал эмес мындан көп жыл илгери тактап айтканда Манастын 1000 жылдыгында бир 42 мүнөтпү ошончо мүнөт маек курууга туура келди да радиодон. Ал мындайча болуп калды. Манастын 1000 жылдыгын өткөзүүнүн алдында чыкырдым. Чыкырсам анан бир убакта келди, айткан убакта кечиккен жок. Келип анан сүйлөшүп, Манастын жанагы Оразбаков 3 томдугу чыккан да ага чейин. Анан ошого баш сөз жазган экен. Анан өзүндө жок болуп калганбы, анан ошол жерде биз менен чоң иштеген Жакып Бедетов деген калемдешим, замандашым бар эле да. Анан ал кишиден сураптыр, Жакыптан, ай бала, сенде ошо жанагы кимдин китеби барбы, 3 томдугу Сагынбай Оразбаковдун. Анан ошонун 1-чи тому керек эле дептир да. Анан ал айтып койду, бар деп коюптур. Анан интервью алып, маектешип, 40 мүнөттөн ашык маектешип бүткөндөн кийин баарыбыз чогулуп отурабыз. Ал жерде оператор бар, бир топ киши, 10 чакты киши чогулуп калдык. Анан сүрөттөрүнү бериши турат. Анан ал Жакыпта ошо жарыбызда турган, анан сурап калыптыр. Жанагы китепти алып келчи, мага берип турчу деди. Анан ал айтты, жок, менде үйдө бу жерде жок деди. Анан болуптур деп анан баягы мен жанында тургам да. Чыке Чыңгыз Төлөкулович, ал китеп менин үйүмдө бар. Дедим, ой анда сеникине бара кетип, ала кетейинчи деп калды. Анан болуптур деп анан баягы машинесине мен алдына түшүрүп койдук. Чыңгыз ага алдыга отурбай, жок отура бер деп ошол жерде эшиктин алдыга көчөгө үйдүн түшүнө келип токтоду. Анан үйдө эч ким жок болчу, август айынын 17 ушул август айынын ичи болчу, 17-18 болчу. Анан үйдөн кирип кичине нан, анан курут бар экен кудай жалгап 3-4. Ошону алып чыгып, анан өзүнүн бир 3 китебин, анан жанагы өзү сураган Оразбаковдун 3 томдугун, 1 томдугун көтөрүп чыктым. Көтөрүп чыгып машинеде отурган. Анан отургандан баягы китептерди мындай акыры жылдырып алдына жылдырып койдум. Анан мындай карап туруп, ой, ушунун баарыбы дейт. Жок, Чыңгыз Төлөкулович, мына бул сиз сураган китеп, жанагы Сагынбай Оразбаковдун 3 томдугунун 1-чи тому. Анан бул болсо сиздин китептериңиз. Мен ошону колтаңга жазып коюңуз, ошон үчүн алып келдим депчи. Мындай карап туруп, жана курутта кичине чайнап, ага чейин. Анан бир убакта мен ойлодум, эми айланайын иним, сенин фамилияң ким эле, атың ким эле деп сурайт го дедим. Анан бир убакта баягы 3 китебин, өзүнүн китебин колуна алып эле иним тентиге деп эле жазып кирди. Ошо 3 китептен 3 колтаңгасы 3 жазган ошо турат бу жерде. Анан ошол андай баягы китепти алып барып кетти, ошол менен ошол андан интервью алууга да мүмкүнчүлүк болбой калды. Анткени ал киши тиги Европага кетти. Анан ошол кайтыш болгону аз калганда эле 1 жылга деле жетпеген убакта келип анан 8-жылы кайтыш болуп кетпеди. Мына Чыңгыз Төлөкулович менен улуу жазуучу менен чоң ойчул адам менен болгон кыскача маегим жолугушум ушундайча болгон эле. Жакшы.